нам удалось провести мероприятие такого масштаба, которое обязательно окажет положительное влияние и незабываемое впечатление для всего народа Кыргызстана. Честно говоря, всех мусульман Кыргызстана переполняет чувство радости по причине прибытия таких высоких гостей. Эми урматтуу президент Алмазбек Шаршенович, биринчиден Алла Тааланын жардамы менен, экинчиден колдоо көрсөткөнүңүз менен ушу симпозиум жакшы бир жемиштүү өттү десек адашпаймын. Азыр уруксат берсеңиз кыска бир симпозиумдун жыйынтыктуу маалымат бере кетсем. Биринчиден пленарный заседание болду 9:30-дан 12:30 чейин 650 жергиликтүү казылар, аалымдар кеңешинен жана жогорку окуу жайлардын ректорлору, окуучулар, эксперттер, теологдор, имамдар бардыгы ушуга катышып, чет мамлекеттен 17 мамлекеттен 50-ге жакын конок келип, жакшы баяндамаларды угуп, бардык ошол жердеги айтылынган бүгүнкү ааламдагы көйгөйдү, терроризм, экстремизм, бул такфиризмдин маанилери, коомчулукка келтирип аткан коркунучу жана булардан элибизди, өзгөчө айтканда жаштарыбызды сактоо жолдорун, буларга ушундай жол бербешликтин методикаларын, ушулардын жакшы бир баяндар болду. Шейхтерибизден, аалымдарыбыздан ушулардан бир жакшы пайдаланып, булардан барды ушундай талкуулоолорду болуп, аларды алдык. Ал эми түштөн кийин болсо секционный заседание болду. Биринчи секция 3 секцияга бөлүп заседание өткөрүп, биринчи секцияда Ахли Суннат вал Жамаат жана Ханафи мазхаб ушунун такфиризмге каршылыгы боюнча өттү. Экинчиси болсо экстремизм жана терроризмдин, такфиризмдин мусулмандарга келтирген коркунучу боюнча болду. Ал эми 3-чү секцияда болсо ислам дининдеги кечиримдүүлүк жана мээримдүүлүктүн методологиялык негиздери боюнча өттү. Булардан эки заседаниядан тең айтылган сунуштарды, рекомендацияларды, ушулардын бардыгын эске алып, коноктордон бардыгын жыйнап алдык. Булардын пикирлерин дагы, баяндамаларын да биз жыйнап алдык. Акырында болсо божомолду резолюция кабыл алып, бардык добуш менен Кудайым буйрса Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы азыр кыска мөөнөттүн ичинде аудио жана массалык маалымат каражаттары аркылуу жана китепче чыгарайлы деп атабыз. Ушулар аркылуу телевидениядан, радиодон, интернеттен, жума хутбаларынан ушуну бардык аркылуу биз ушу Кыргызстандын элине ар бир жаранына жеткиргенге ушундай бир милдет алып атабыз. Буйрса бул шейхтерибиздин дуаларынын берекетинен өзүңүздүн колдооңуз менен ушу элибизге өзүңүз белгилеп кеткендей исламдын туура, исламдын баалуулуктарын жеткиргенге аракет кылабыз деген ишенимдебиз. Албетте Алла субхана ва таалага рахмат айтат, инсанга пайгамбарыбыз айтат: "Ман лам яшкурун нас лам яшкуруллах", адамга рахмат айта албаган Алла Таалага да рахмат айта албайт деп. Биринчиден албетте Алланын жардамы, бирок сиздин мындай колдоо көрсөтпөгөнүңүздө мынчалык конокторду чакыруу, мынчалык конокторду Кыргызстандан дагы чет мамлекеттен да алып келип, мындай деңгээлде, жогорку деңгээлде симпозиумду өткөрүүгө мүмкүн эмес эле. Буга Алла Таала разы болсун. Сизге чоң рахмат. Бул жердеги айтып кете турган, дагы белгилей турган нерсе, биздеги кечеги өткөн заседанияларда бул кишилердин бардыгынын ойлору бир, жакын, терроризмдин эч кандай мекени жок, эч кандай дини жок булардын. Бул ислам динде гана ушундай жаманаттуу кылып аткандыгынын бардыгы эле белгилеп кетишти. Анан эң негизги будан ушу чыга турган жолу Куран, хадис жана ар ким өзүнүн жашоо шартындагы фик маселесин бекем кармап, ынтымакта, биримдүүлүктө жана ушул жердеги имамдардын жоопкерчилиги өтө көп экенин, булар ушундай уктабай отургандыгын белгилеп кетишти. Анан бир өзгөчө айтканда, бул терроризм каяктан чыккан? Бул исламдан чыккан эмес. Исламдын душмандарынан эле чыгып, кайра эле ушул аркылуу исламдын душмандары гана пайдаланып, бүткүл ааламга исламдын жүзүн каралап атат. Бирок чындыгында биз да бүгүнкү күнү ойготуп, ушу ишке салып атат деп. Сөзүмдүн акырында Алла Таалага шүгүр айтып, сизге чоң рахмат. Алла Таала сизге узун өмүр, ишиңизге ийгилик берсин деп айтып кетемин. Рахмат.